Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тарапташы Мээрбек Мискенбаев 2011-жылдан баштап 2017-жыл аралыгында Кумтөр компаниясы 112 тонна алтын өндүргөнүн айтып чыкты. Макул, ошол кезде ушунча көлөмдө чыгарылсын. Бирок 112 тонна алтын кайда кетти? Андан Кыргызстан кандай пайда көрдү? Мына ушуларды эмнегедир Мискенбаев эч эле ооз ачкан эмес. Саламатсызбы? Аты жөнүм Салабат Эркетаева. Алдыда мурдагы президенттин тушунда өндүрүлгөн 112 тонна алтындын чоо жайын айтып берем. Биз менен аягына чейин болуңуз. Жакында эле парламенттин тармактык комитетинде депутат Балбак Түлөбаев азыр алтын мамлекетте көп сакталып турганын айтып, мурдагы бийлик тушунда кымындай эле көлөмдө бар болгонун эки ооз сөз менен кыстарды эле. 51 тонна алтыны жоқ деле жашаганбыз. 1 тонна 800 килограмм алтын менен деле 800. 2 тоннага жетпеген алтын менен деле жашабадык беле. Мына жакынкы тарыхта. Депутаттын мындай билдирүүсүнө кесиптеши Сейит Атамбаев терикти көрүнөт. Кийинки өткөн парламенттин тармактык комитетинде Кумтөр компаниясынын жетекчисинен мурдагы президент атасы Алмазбек Атамбаевдин тушунда ишкана канча көлөмдө алтын өндүргөнүнө кызыккан. 11-жылдан баштап 17-жылга чейин канча сколько выработали золото? 11-жылдан 17-жылга чейин 112 тоннадан. Дал ушул маалыматты Алмазбек Атамбаевдин тарапташтары коомго болушунча бурмалап, саясий максатта пайдаланышууда. Кандай өңүттө деп кызыгып жатсаңыз керек, Мээрбек Мискенбаев Алмазбек Атамбаев учурунда 112 тонна алтын өндүрүлгөн жана анын эсебинен кыргыз эли байыган деген кепти коомго таңуулап жатат. Атамбаевдин убагында рекорддук 102 тонна болчу. Статистиканы карап, элден сурасаң эң эле өсүү өнүгүү Атамбаевдин убагында болгон. Ооба, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин учурунда Кумтөр компаниясы 110 тоннадан ашык алтын өндүргөн. Бирок мынча көлөмдөгү алтынды биздин мамлекет эмес, чет өлкөлүк компания казган жана 1 граммы да Кыргызстанда калган эмес. Ооба, 2011-жылдан 2017-жылга чейин Кумтөрдө 110 тоннадан ашыгыраак алтын өндүрүлгөн жана толугу менен чет өлкөлүк банктарга сатылган, Кыргызстанда калган эмес. Канадалык компания Кумтөрдүн 1997 жылдан 2021 жылдын май айына чейин 410 тоннадан ашык алтын өндүрүп, чет элдик банктар аркылуу өздөрү экспорттошкон. Анын ичинен талкууланып жаткан 112 тонна алтындагы сыртка чыгып, Орусия болобу, Европабы же Америкабы, айтор башка мамлекеттердин банктары аркылуу сатылган. Мисалы, Центера 2011 жылы 18 тонна 138 килограмм алтын, 2012 жылы болгону 9 тонна 805 килограмм алтын, 2013 жылы 18 тонна 675 килограмм, 2014 жылы 17 тонна 657 килограмм, 2015 жылы 16 тоннадан бир аз ашкан, 2016 жылы 17 тоннадан бир аз ашкан. Ал эми 2017 жылы 17 тонна 503 килограмм алтын казып алган. Ошондо мурдагы депутат Мээрбек Мискенбаев 112 тонна алтын Кыргызстанда бар болчу деп коомдо манипуляция жасап жатабы? Ушул жана башка суроолорго жооп алуу үчүн биз байланышууга аракет кылдык. Алло? Алло. Өзүңүз деле ойлонуп көрсөңүз, 112 тонна алтын эмне деген көлөм? Килограммга айлансак, 112 000 килограммды түзөт экен. Эгерде Мээрбек мырза жазгандай, Алмазбек Атамбаевдин учурунда ушунча алтын Кыргызстанда болсо, анда өлкө эбак өзгөрүп, өнүгүп кетмек да чынбы? Же ошол учурдагы бийлик деле биздин колубузда баланча көлөмдө алтын бар деп билдирмек чыгар? Кайсыл бир экономикалык өсүүлөргө жумшалмакта? Кыскасы, анын бул сөзү жөө жомок экенин билген депутат Балбак Түлөбаев, эгер 112 тонна алтынды Мискенбаев далилдеп берсе, мандатын тапшырып басып кетерин билдирди. Эгер Мээрбек Мискенбаевдин айтканы, экс-коллегамдын айтканы туура болсо, мен мандатымды тапшырып бергенге даярмын. Ал өзү деле түшүнбөй калды. Ал 112 тонна деген алтын эмне деген алтын? 7-8 миллиард долларлык алтын ал.
Андай тарыхта Кыргыз тарыхында болгон эмес ал алтын даже азыр Өзбекстанда жок. Мында караш керек да, окуш керек да статистиканы. Кичине ар жакты берекини изилдеп окуп туруп анан кичине элге чындыкты айтыш керек да. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда Кумтөрдүн кыргыз алтынга дивиденд түрүндө болгону 74 миллион доллар түшкөн. Дал ошол 2011-2017 жылдар аралыгында. Ал эми Кумтөр толук кандуу мамлекетке өткөнү Кумтөр Gold Company быйыл 2022 жыл үчүн кыргыз алтынга 140 миллион доллар үлүштүк кирешени которду. Мындайча айтканда, 6-7 жыл ичинде түшкөн дивиденд соңку 1 жыл ичинде эле ашыгы менен түштү. Ийбаса, убагында мурдагы президент Алмазбек Атамбаев Кумтөрдү мамлекетке, элге кайтаруу жөө жомок деп айтып келгендердин бири болгон. 50-50 жетсек, ошого топук болушубуз керек деп ишендиргени эсиңиздердеби? Канкен күндө да азыр Кумтөр биздики, мамлекеттики. Бул деген азыркы бийликтин саясий эрки менен жетишип отурат. Эң башкысы азыр бул алтын кенде жалаң биздин жарандар иштеп жатышат. Андан түшкөн пайданы соңку жылдары эл акырындык менен сезе баштады.